Саламатсыздарбы замандаштар. Бүгүн биз көрсөтүүбүздө ааламдашуу доорундағы Кыргыздын орду кандай болуш керек. Ушул туурасында маек кылмакчыбыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Бак Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси, кыргыз таануучу Мелис Мураталиев мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мелис мырза, мына айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул ааламдашуу доору катуу жүрүп жатат. Ушул жерде биз Кыргыздын орду кандай болот? Ушул ааламдашууга сиңип кетпейбизби? Бул өтө чоң тема экен, чындап келгенде. Себеби бул замандын да талабы. Эгер биз муну эске албасак, анда бир чоң адашууга кабылабыз. Ошон үчүн дүйнөлөшүү, ааламдашуу процесс деп коебуз, глобализация. Муну сөзсүз түрдө эске алыш керек. Анан эң ириде бул процессти түшүнүш керек. Бул жалпы адамзаттык деңгээлдеги тенденция. Мындан биз кутула албайбыз. Мындан жашынып биз бул процесске кирбей кое албайбыз. Сөзсүз түрдө бул агымда адамзатынын өнүгүү жолунда биз чогуу чарган кете беребиз. Маселе ошо ааламдашуунун кандай таасири бар? Оң жана терс, пайдалуу жана пайдасыз, же зыян келтире турган таасирлерин биз даана аныктап алып туруп, анан ошого жараша мен түшүнөмдө биз ошо оң жагын албетте кабыл алып, ошону өнүктүрүп, кошо замандын агымы менен кетишибиз керек дагы. Бирок терс таасир эте турган нерселерди биз кандайдыр бир деңгээлде ошолорго туруштук беришибиз керек, алдырбашыбыз керек. Маселе мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, бул башка маселе. Мына бүгүнкү күндө коомубуздагы ар кандай окуяларды көрүп атабыз. Терс окуялар көбүнчө адамды кыжаалат кылган окуялар көбүрөөк болуп атат. Анан ушундай шартта кандай кылып туруп ушул коомубузду таза сактап кала алабыз? Эми таза сактап калуу кыйыныраак болуп калат, чындап келгенде. Бирок мен ойлоп атам, мисалы мындай түшүнүк бар да кыргызда. Бүгүнкү заманга мындай баа берсек болот. Бүгүн кыргыздын түшүнүгүндө баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп калган заман болуп калды. Туура. Биз ата-бабадан бери келаткан түпкү баалуулуктарыбыз бүгүн жокко чыгарылып, тескерисинче элде жок болгон, көбүн эсе жат болгон нерсени биз баалуулук катары тутуп калдык. Мына ошондой багыттардын, баалуулуктардын өзгөргөн заманында кыргыз чайналып атабыз, кыргыз коомуч. Эң кызыгы, коомдун бир бөлүгү ошол азыркы замандын талабында кайсыл бир деңгээлде жетишкендиктерге жетип, ийгилик жаратып, коомдун алды болуп, ал жактырган үчүн аны туура деп эсептеп, анан ошол жашоодо бир жетишкендиктерге жетүү менен башкаларга үлгү да болгон учур бар. Анан өсүп келаткан жаш муун жашоонун маңызы ушундай турбайбы деп, ийгиликтүүлөрдү, жетишкендиктерге жеткендерди, же болбосо сап алдындагыларды туурап, аларды үлгү тутуп, алардын жолуна кошо өтүп кетип атат. Талдабай туруп, ал жакшыбы, жаманбы, ал бизге коомубузга, элибиздин келечегине таасири жакшыбы, жаманбы, мындай пайдабы, зыянбы деген андай бир талдоо да жок. Жөн эле мындай көз жумуп эле кеткен көрүнүштөр да бар. Албетте бул кейиштүү нерсе. Анан мен ойлоп атам, биринчиден туруштук берүүдөн мурун биринчи себебин аныкташ керек. Мисалы, медицинада мындай бир жакшы түшүнүк бар. Оорунун кесепети менен күрөшпөй, себеби менен күрөшкөндө ооруну алдын алуунун жолун табабыз. Оорунун алдын алуунун жолун тапкандан кийин оорудан биз коркпойбуз. Биз көп учурда азыр бул каймана айтканда, биз азыр жашоодо кесепеттер менен алышып жатабыз. Мисалы, мамлекеттик деңгээлде делечи, коррупция болуп атат, коррупцияны жоготобу же болбосо тамырын кыркабыз деп туруп, биз тамырына жете элекпиз. Биз коррупциянын кесепети менен, мисалы, бирөө алдыбы, бирөө колуна чаап атабыз, камап атабыз, эркинен ажыратып атабыз, мындай айып пул төлөп атабыз, мүлкүн төлөтүп же мүлкүн алдырып атабыз, өкмөткө өткөрүп дегендей. Аны менен маселе чечилбейт. Себеби ал кесепети. Адам барды ага. Маселе эмне үчүн барып атат? Канткенде барбайт ошондой кадамга деген мындай терең иликтөө, изилдөө иштери мүмкүн жүрүп аткандыр. Бирок эмнегедир мамлекеттик саясатка муга мындай жетиштүү, толук кандуу көңүл бурулбай атат. Ушунун саарында эле жашоонун негизги нугу, багыты, баалуулуктар боюнча жалпы коом катары биз дагы ошондой кетип баратабыз. Жанагы баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу тутулуп, мен түшүндө биз адашкан жолго түшүп баратабыз. Кайсы бир деңгээлде. Эми ушул болушунча келгенде, мисалы, менде бир мындай ой бар. Маселе бүгүнкү жашоонун багыты, баалуулугуна келгенде, жашоодогу мамилелер жөнүндө сөз болгондо, эл аралык мамиле, адамдын ортосунда мамиле, табиятка болгон мамиле келгенде, эң өзөктүү бир чоң маселе бар, бул дүйнө тааным.
Мисалы, ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн бир дүйнө таанымы болот. Ошол дүйнө тааным деген бул эң баштапкы түшүнүк деп түшүнөм да. Себеби эң алгач кайсы бир адам коому өзүнчө бир жамаат топ болуп, улут болуп, эл болуп калыптанган мезгилден баштап дүйнө тааным калыптанат. Же болбосо дүйнө таанымга жараша ошол эл же улут болуп калыптанат. Себеби ошол дүйнө тааным деген биринчи ошол нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Дүйнө тааным деген эмне өзү? Дүйнө тааным негизинен 3 нерсени камтыйт экен да. Бул эң биринчи баягы жалпы адамзаттын тарыхынан улам, мындай көз салганда, көз чаптырганда, эң алгачкы адам жаралганда алдында бир чоң маселе турган. Адам бул жашоого жаралганда көп нерсени тааныбай, жашоого 100% көз каранды болуп келген. Жашоону тааныган эмес. Эми бул мындай илимий көз карашта айтканда логикалык негизде ошондой да болжойбуз. Себеби байыркы жашоодо адамдар таш тоорунда жашаган, өнүгүү болгон эмес. Адам акыл эси анча өнүгө элек кезде көп нерсеге мындай көз каранды болгон да. Анан ошол эң алгачкы жашоодо адам дүйнөнү кандай деңгээлде тааныса, ошого жараша анан өзүнүн кыймыл аракети, өнүгүү жолу түптөлөт экен. Анан дүйнө тааным өзү бул илимде да айтылат, 3 негизди камтыйт. Эң негизги мындай чулуу чоң түшүнүктөрдү. Эң биринчи адам өзүн тааныш керек. Адам коомун тааныш керек. Мисалы мен адаммын. Анан адам аял эркек болот экен. Анан белгилүү бир коом өзүнчө, башка бир жамааттар бар, алар башкача жашайт. Айырмасын билиш керек да. Адам таануу маселеси бул ушул биринчи да. Анан адамдын мүнөзү, сыпаты, ички жан дүйнө ал терең дегенде укмуш кете берет. Бирок бир маселе адам таануу. Биринчи адам өзүн тааныйт. Экинчи маселе табият таануу маселеси экен. Жаратылышты тааныйт. Себеби адам жаратылыштын кучагында жашайт. Биз өзүнчө жашай албайбыз, биз табиятта жашайбыз. Табияттын койнунда жашайбыз деп коебуз го. Себеби баскан турган жерибиз жер, табият, токой, тоо, жана башка. Алган азыктарыбыз, ичкен суубуз, дем алган абабыз баары табият. Табиятты канчалык деңгээлде тааныбыз? Бул да дүйнө таанымдын экинчи негизги бөлүгү. Негизги эмес, экинчи бөлүгү. Анан үчүнчүсү бул эң башкы маселе. Мен ойлойм, бүгүнкү заманда ушул 3 нерсе аябай чоң талоого алынат. Демек, адамды тааныш керек, адам табиятты тааныш керек, үчүнчү жаратканды таануу. Жаратканды таануу. Демек, ушул жашоонун ээси ким деген сөз да. Эми биз жараткан деп атабыз да түшүнүктүү. Анан ушул 3 маселе камтылып дүйнө таанымды калыптайт. Дүйнө таанымга жараша элдин өнүгүү жолу аныкталат. Элдин жашоодогу орду аныкталат. Ошол жашоодо башкалар менен ымала мамиле түзгөндө алардын бир жашоо адеби эрежелери аныкталат экен. Демек, башкатында дүйнө тааным жатат. Бул логикалык негизде. Эми ошол 3 нерсени карайлы. Адам таануу, табият таануу, анан жаратканды таануу деп коелу. Жараткан же Кудай таануу деп коелу. Эми маселе анда эмес. Жалпы ушул 3 түшүнүк. Батышта илимде мындай айтылат, ушу дүйнө тааным боюнча өтө кызык нерсе бар да. Батышта мынтип айтат. Алгач адамзаты, алгачкы община коомдо таш тоорунда жашаганда адамдарда адам табият неме Кудайды тааныган эмес. Же Кудайды башкача тааныган дейт. Көп кудайлуулук деген бар. Мифтик дүйнө тааным бар да. Мисалы, жердин кудайы, суунун кудайы дегенин булганча Европада ошондой түшүнүк болгон. Бул Кудай таануу маселесинде. Табият таануу маселесине келгенде адам табиятты тааныган, бирок чектелген. Өзүнүн жашаган аймагында табиятты гана тааныган. Өзүнүн жерин, баягы аймагын, мекенин тааныса тааныган, туу, соо, токой бар болсо, же тала, чөл, эмненин каякта жашаса, чектелүү тааныган. Анан, мисалы ошол эле Европанын мифинде алып көрсөк, алардын түшүнүгүндө табият мындай. Жер жалпак, 3 пилде. 3 пил жерди көтөрүп турат, алар ташпакага минип алышкан, ташпака сууда сүзүп жүрөт. Демек, жер чектелүү, анан жалпак деген түшүнүк болгон. Бул да дүйнө тааным. Табиятты ошону тааныган, кудайлар болсо, кудайлар бар, көп кудайлар, адам баласы бар. Анан адам таанууга келгенде, адам өзүнчө, Кудай өзүнчө, анан Кудай менен адамдын ортосунда да жарым кудайлар болгон деген. Бул ошондой мифтик дүйнө тааным калыптанган. Ошол мифтик дүйнө таанымда жашаган адамдардын өнүгүү жолу жана башкасы ошондой болот, чектелүү болот. Анан маселе бирок бүтүндөй адамдарда андай болгон эмес да. Анан илимде айтылып атат. Илимде азыркы түшүнүк менен айтканда, ошол мифтик дүйнө таанымды анан жокко чыгарган башка дүйнө тааным келе баштады. Бул муктаждыктан келе баштады. Себеби адам андай жашоо мүмкүн эмес эле да. Бирок замандын өнүгүшүнүн талабында анан келип диндер пайда болду, анан диний дүйнө тааным калыптанат. Дин адамдарга мынтип айтып келди. Көп Кудай деген түшүнүк жок, Кудай бирөө эле. Кудай баарын жаратты, Кудай ээси. Анан мына табият, мына адам. Табияттын орду кандай? Кудайдын жараткан
түшүнүгүндө анан адамдын орду кандай деп таанытты дагы, анан Кудайдын мыйзамы менен жашагыла. Бул убал, бул соп, бул адал, бул арам, бул жаман, бул жакшы деген түшүнүктөрдүн негизин берет дагы, анан мындай жашагыла деп бир талап эрежелер түшүндүрөт. Ошентип анан дүйнө тааным калыптанат дейт. Бул батыштын илимий көз карашында ушундай бир түшүндүрүлөт да. Мен азыр жалпы дүйнө тааным жөнүндө айтып атам. Анан экинчи маселе, мифти жоготтук, дин пайда болду. Диндер аркылуу биз жаратканды тааный баштадык, негизги жашоонун маңызын түшүнө баштадык. Адамзаты жалпысынан айтканда, анан бирок кээ бир нерселерге дин жооп бере албай калат. Бул эми тарыхый баскычта, тарыхый өнүгүү жолунда адамзат. Мисалы кандай нерселерге? Мисалы Европада биз билебиз. Европада 5-кылымдан 15-кылымга чейинки мезгилди биздин доордун. Кечээки эле салыштырмалуу адамзаттын тарыхын алгыла, анан ошонун кечээки эле орто кылымдар деген түшүнүк бар. 5-кылымдан 15-кылымга чейин. Европага таандык гана түшүнүк. Бирок европалыктар ушул терминди жалпы адамзаттын алкагында орто кылымдар деген мезгилди өзүнчө бөлүп карайт да. Мисалы Азияда, Борбордук Азияда, Африкада орто кылымдарда мындай жашашкан, тигиндей жашашкан дейт. Чындап келгенде орто кылым деген түшүнүк мезгилдин өлчөмүндө бул Европага гана таандык түшүнүк. Башка элдерге, башка материктерге эч тиешеси жок. Себеби Европада ушул мезгилди өзгөчө белгилейт. Эмне үчүн? Аны илимде мындай жумушартып, мындай бир одон огулбасын деп орто кылым деп койду, средние века деп коебуз. Чындыгында Европанын өзүнүн тарыхында баягы по черному по белому черному написано деп коюшат го орусча. Так анык жазылып турат тарыхый булактарда. Ушул мезгилди караңгылыктын доору деп койгон. Темные века деген. Орто кылым эмес, караңгы. Анан караңгы кылымдар дейбизби, же караңгылык доор десек туура келет кыргызча. Орусча темные века дейт. Эмне үчүн дегенде, себеби 5-кылымдан 15-кылымга чейин Европанын эмне деген мамлекеттер болгон ошол кезде бүт баары караңгылыкта жашаган. Диндин таасиринде. Христианство дини күч алгандагы, анан динде жок нерсенин баары жокко чыгарылган, жектелген. Анан эң жаманы бир нерсе адам турмушунда колдонуп баштады, бир нерсе ойлоп тапты, карап туруп ал нерсе динде жок экен деп, аны же отко өртөшкөн, же даргага асап өлтүрүшкөн. Ошентип жана инквизициялар пайда болгон, ведьма деген түшүнүктөр пайда болгон. Европада 15-кылымга чейин ошол өнүгүү токтоп калган. Бүт диндин чегинен чыкпай калган. Динде жазылып турат, мындай бар, калганы талдоого алынбайт деген сыяктуу ошондой чектөөлөргө келгендер. Анан мисалы бул Европанын тарыхында өздөрү ошентип айтышат. Анан 15-16-кылымда анан христианство дининин ичинен протестанттар чыгат. Протест деген сөз өзү каршы чыгуу деген сөз. Болгондо дагы дин өкүлдөрүнүн өздөрүнө чыккан. Себеби айтат, динге каршы эмеспиз. Алар мынтип айтат, биз Кудайга каршы эмеспиз. Бирок дин чектөө киргизип атат жашоого. Ошон үчүн илимге жол ачалы дейт. Мисалы Коперник менен Бруно 16-кылымдарда жер тоголок экен деген, жер күндү айланат экен деген сөз үчүн отко өртөшкөн. Сен динде жок нерсени айтып атасың. Андай түшүнүк жок деп койгон. Элде аң сезимин мындай дүрбөлөңгө салба, бурмалаба деген да. Андай түшүнүк бизде айтылган эмес, демек ал жок деп койгон. Демек кээ бир талаптарга аң сезим мындай өнүгүп атат да, өркүндөп атат да. Адам байкоо жүргүзөт, турмушту байкайт, жашоонун бир сырларын түшүнөт. Анан ушундан улам ушундай болуп жүрбөсүн деген бир нерсени жарата баштаса эле, динде жокпу, болду, сен деген шайтансың деп туруп аларды өрттөшкөн. Дарга сыкканда ошентип философтор пайда болот. Дүйнө таанымдын алкагында Европа айтып атат, биринчи диний дүйнө тааным, андан кийин философиялык дүйнө тааным калыптана баштайт. Философия деген бул батыштын түшүнүшүндө өзү термин айтып турат. Бул акылмандыкка умтулуу деген сөз да. Любовь к мудрости деп коет. Акылмандыкка умтулуу. Демек адам акыл тегеретип, ой толгоп, калчап, салыштырып, баамдап, таразалап бир нерсени мындай бир акыл менен иш кылат деген сөз да. Анан себеби дин бир нерсени, жакшы нерсени таанытты, бирок чектеп баштады да. Жашоо чектелбейт. Жашоо өзү мүмкүн эмес чектөөгө. Себеби динди курал катары пайдаланып адамдар бийлигин үстөмдүгүн тургуза баштады. Ошол эле христианство. Анан ошондон улам анан акылмандар чыкты да айтты. Жок, биз философиялык көз карашта өнүгүшүбүз керек. Динге Кудайга каршы чыкпайбыз, бирок илимди да колго алалы дейт. Ошентип протестанттардын талабы менен Европада дин менен илим кош колдоп өнүгө баштады. Ошондон тарта биз бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы, Европа азыр өнүгүү жагында алдыда турат. Ошон үчүн европоцентризм деген түшүнүк бар, евростандарт деген түшүнүк бар, евростиль, евромода, койчу, эмненин баары евро менен ченирет. Себеби ал бир нерсенин эталонуна жаратты. Өнүгүү ошол жакта. Илимдин институционалдык өнүгүү жолу ошол жакта башталган. Институционалдык дегеним жалпы адам коомуна таандык болгон өнүгүүнүн этаптары.
бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, академия деп илим кадимкидей ошакта болот. Кээ бирлер талашат, Европага чейин илим деген башка да, мисалы бизде деле болгон. Маселе жок, бизде деле болгон. Бирок ал институционалдык өнүгүү жолуна коюлган эмес. Бир аалым болушу мүмкүн, акылман философ болушу мүмкүн, же дарыгер болушу мүмкүн, Али Ибн Сина сыяктуу каалаган тармагында бир ойчул, терең илимдин ээси болгон адам болушу мүмкүн. Системага салынган эмес. Бирок системага салып, жалпы журтту ошо калыпка салып, окутуу жолун андай өнүгүү жолуна салган эмес, институционалдык деңгээлде. Мүмкүн локалдык деңгээлде болгондо, бирок жалпы аймакка жайылган эмес. Мына тарыхта ошентип айтылат да. Ошон үчүн Европа бул жагынан алды да. Эгер талаша келсек дагы, талдай келсек, мына бүгүнкү могу жетишкендиктердин баары, баардык технологиялардын баары илимий технологиялык, материалдык. Мына телефон, электр энергиясы, машина, автомобиль, двигатель внутреннего сгорания деп атпайбызбы, паровоз, эмне болбосун, бүтүн европалыктардын акылы менен жаратылган. Муну мен Европа кыйын укмуш экен дегендерим жок. Маселе булар өнүгүү жолунда илимди да кабыл алышты да, дин менен чектелген жок. Дүйнө тааным калыптанат, анан эл маашырланат, жаратмандыкка келет. Демек, батыштын айтымында мифтик дүйнө таанымды дин алмаштырса, кийин динди жокко чыгарган жок, бирок толуктап илимий, философиялык, анан илимий дүйнө тааным калыптанды дейт. Бүгүнкү күндө 3 дүйнө таанымды белгилеп келишет. Түрүн. Диний дүйнө тааным, философиялык, анан илимий. Философиялык бул өткөл болот да. Динди чектебей туруп, динге каршы чыкпай туруп, бирок илимди кошо алып кеткен. А бирок анан илим аябай өнүгүп атып, коомдо илимий дүйнө тааным калыптанганда алар динди да жокко чыгара баштады. Мисалы ошол эле Дарвин, билебиз, Кудай деген жомоктоп койчу да. Адам деген маймылдан жараткан, мындай баардык илим аныкталды да, баарын жооп берет. Могу эмне үчүн ушундай экен, баарын илимдин тили менен жеткиликтүү түшүнгөндөн кийин, мында эч керемети жок, бул адамдын акылы менен жаратылган нерсе. Демек, илим күчтөнгөндө Кудайдан да тана баштады да. Кудай жок деп койчу. Атеизм пайда болду, жана башка. Анан бирок философтор, философиялык дүйнө тааным дагы эле күчүн жогото элек. Себеби кээ бир нерсени динден да алыш керек, кээ бир нерсени илимден да алыш керек деп тең алып жүрөт. Бул жалпы түшүнүк. Бирок батышта мындай түшүнүк бар да, ошол эң алгачкы дин пайда болгондон кийин биз Кудайды тааный баштадык. Ага чейин биз мифте жашаганбыз. Көп Кудай отко, ташка, сууга сыйынганбыз деген сыяктуу. Мисалы, Греция менен Римде ошондой болгон да. Анан ал Европада болгон. Маселе бизде болгон. Эми ошону айтайын дегенде, макул ал Европада, батышта ошондой өнүгүү процесси жүрүп атыптыр. Ошол эле мезгилде мына сиз кыргыз таануучу катары, кыргыз коому сизди жакшы билет. Кыргыздар эмне кылып аткан? Кыргыздын жолу кандай кетип аткан? Эми маселе кыргыз жөнүндө. Мен ушунун баарын эмне үчүн айттым? Себеби биринчи салыштырыш керек. Ар нерсенин баасына жетиш үчүн салыштырыш керек. Дүйнөдө эмне болуп атканын көрдүк, түшүндүк. Эми суроо берели. Кыргыздар дин пайда болгонго чейин жанагы 3 маселени тааныдыкпы биз? Адам таануу маселеси, табият таануу маселеси, анан жараткан таануу маселеси. Биз изилдеп көргөнүбүзгө караганда, изилдеп, талдап, иликтеп көрдүк, салттарды, көп нерсе, булактар көп, мисалы, макал баштап, манастан баштап, илимий негиздерге чейин барып такалганда, кыргызда дүйнө таануу 3 нерсе, жанагы кандай заманда болбосун дүйнө тааным 3 эле нерсени камтып атат. Адамды таануу, табиятты таануу, жаратканды таануу маселеси. Эми тарыхый өнүгүү баскычында миф болгон экен, дин пайда болду, анан философия, илим болду деп атпайбы Батыш? Бизде мисалы миф болгон эмес. Биз жомокто Кудай адам өзү ойлоп таап, бир жыгачтан, таштан же бир темирден, билбейм, ишил териден, булгарыдан бирдемени жасап коюп, аны Кудай тутуп, ага сыйынган эмес кыргыздар, көчмөндөр. Эми бул жерде өтө кызык маселе жатат. Бүгүн адам баласы, адам коому, азыркы замандын адамзаты ушул дүйнө таанымда түзгөн 3 нерсеге муктаж болуп атат. Адам коомун изилдеп атабыз, иликтеп атабыз, бирок бир нерсе жетпейт адам коомунда. Табият таануу маселесинде адам баласы азыр табияттын көйгөйүнө туш келдик. Экология көйгөйү. Табиятты түшүнбөй атабыз биз. Ошон үчүн көйгөй пайда болуп атат. Анан Кудай таануу маселесинде канча дин болсо, ар ким өзүнүнкү туура, сеники туура деп талашып, азыр дүйнөлүк согуштар тыйылбай атат. Кудай талашып. Демек 3 тармакта тең дүйнө таанымда анык нерсе жок. Адам бир нерсеге токтолбой, мындай туурасын таба элек деген сөз. Эми кыргыздын дүйнө таанымына келели. Биз көчмөнбүз. Ушул көчмөндүк цивилизация деген түшүнүктү да баса белгилеп айткым келет. Азыр илимде цивилизация дегенде эме араң озго алып башташты. Көчмөндү цивилизация эмес, көчмөн маданият деп тутпай келген да. Илгери
отурукташкан маданият дечи да, көчмөндөр бул өнүкпөй калган, артта калгандар деп айтчы. Анан кийин болуптур, көчмөндөрдө да маданият болуптур деп калыптап атышат. Эми тереңдеген сайын, көчмөндөрдүн жашоосун иликтеген сайын, бул көрсө цивилизация турбайбы деп эми кээ бир инсандар, окумуштуулар көчмөн цивилизациясы дегенге аргасынан келип атышат. Эми мен айтайын дегеним, көчмөн цивилизациясынын тереңиндеги философияны карайлы. Бул жалпы адамзаттык тамырдан башталат экен, көчмөн менен отурукташкан. Алгач тарыхта мынтип айтылат да, адам баласы эң алгач адам жаңы жаралганда, буну эч ким билбейт, бул болжолду. Мисалы дин айтып атат, Кудай жаратты дейт. Илим айтып атат, бул бир жандыктан, маймылга түштүү жандыктан адам акыл эске ээ болду дейт, белгисиз бир себептер менен. Бирок Homo sapiens пайда болду дейт. Акыл эстүү адам. Бирок ошондо да алгачкы Homo sapiens, алгачкы акыл эстүү адам табиятка 100%, жашоого 100% багынган жашоодо болгон. Ошон үчүн тарыхта белгиленип атат, ар кандай археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде, генетикалык негизинде да билип атат, аң сезим анча өөрчүлүк болчу. Ошондо алгачкы адамдар кандай жашаган дегенде шарттуу түрдө атайбыз. Алгачкы общиналык коом дейбиз. Первобытный общинный строй деп коет го. Бул убакта адам табиятка 100% көз каранды болгондагы табиятка багынып жашаган, үңкүрдө жашаган, токойдун бир ыктоо жерлеринде жашашкан, жырткыч хайванаттардын туруштук бериш үчүн көптүккө таянышкан. Демек жамаатташып, жалгыздап жашап кете алган эмес. Аргасыздан дейт. Ошон үчүн жамаатташып, алгачкы общиналык коом деген ошол жамаат деген сөз. Ошол кезде адам коомунун ичинде бир өтө жакшы маселе бар болчу. Ошону кийин биз жоготтук. Бүгүнгө чейин таппай келатабыз. Эмне бул? Теңдик маселеси. Алгачкы общиналык коомдо адам баласы тең болчу. Бай кедей деген болгон эмес. Азык таап жешсе, баары ортодо. Азык табыш үчүн баары чогуу чыгышкан. Аң улоого чыкканда эркек аттын баары чогуу чыгып, баары таап келип, ошону чогуу чаран, баягы ырыс алдын тымак деген маселе ошондо, күч бирдикте деген маселе. Биздин макалдар дагы ошо башаттагы баалуулукту тутуп келатабыз. Ошондо таап келген баары ортого коет дагы тең бөлүшүп, кыргызда айтат го, тең бөлүшкөндө теңирим сүйөт. Карасаңыз теңдик маселеси да. Демек ошол теңдик маселеси алгачкы общиналык коомдо болгон, аны батышта таңбайт. Айтат, бай кедей деп бөлгөн, баары бирдей болгон. Социалдык тегиздик биринчи орунда турган. Биринчи орунда эмес, бул аргасынан ошондой болгон. Бөлүнүү деген болгон эмес. Андан кийин общиналык, жалпы алгачкы общиналык коом өзгөрүлүп, адам аң сезим мындай өнүгүп, жашоого болгон көз карашы өздөштүрө баштайт, табиятты тааный баштайт, анан башка формация келди дейт. Коомдук формация. Кайсыл келди? Кул ээлөөчүлүк доор келди дейт. Кул ээлөөчүлүк коом деп коебуз биз. Кул ээлөөчүлүк формация. Демек, адамда эң баалуу нерсе жоголгон мезгил. Теңдик жоголот. Себеби бирдей эле адамдар, бирок кул ээлөөчү. Кыргыздарда болгонбу ушул нерсе? Маселе ошондо да. Адамзаттын тарыхында ошентип окулуп атат. Кул ээлөөчүлүк доор, анан феодал, анан капитализм деп атпайбы? Мен азыр ошондон айткым келип атат. Анан айтып атат, буну эч ким тана албайт. Бул адамзаты бүтүн ошондой өнүккөн дейт. Мен баса белгилеп айткым келип атат. Адамзаты бүт баары андай өнүккөн эмес. Бул кул ээлөөчүлүк доорго адамзаттын бир бөлүгү гана ушул жолду тандап алды. Ал кандай адамдар тандап алды? Бул жерде өздөрү айтып атат илимде. Кул ээлөөчүлүк коомдун, доордун деп коелу, кул ээлөөчүлүк формациянын негизги көрсөткүчү болуп эмне пайда болду? Жерге менчик мамиленин пайда болушу дейт. Себеби жер адам аң сезим өзгөрүп, табиятты менчиктей баштады. Бул меники. Бир белгилүү бир жерди чектеп, меники, бул сеники деп бири-биринен айырмалап баштады. Табиятты менчиктеди адам. Табиятты менчиктегенден кийин ошол табият берген азыктар эмне болбосун, ошол байлыктар негизинде байый баштады. Топтой баштады. Коопсуздук маселесин ойлой баштады. Байып баштады. Анан бирөөгө көз арта баштады. Бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак, анан күч топтоп бирөөнүкү тартып ала баштады. Анан тиги нээси жөн турбайт, анан аны кулга айланта баштады. Кыскасы, адам табиятка ээлик кылып баштап, адамдарга да ээлик тургуза баштады. Ошентип кулдар пайда болду, ээлөөчүлөр пайда болду. Теңдик маселе өлдү. Табиятка болгон маселе кандай болду? Табиятты менчиктей баштады. Бул кандай коом болду? Бул отурукташкан маданият болду. Отурукташкан маданияттан башка дагы бир маданият пайда болду. Ал көчмөндөр. Көчмөндөр башатында эле, кыргыздар жөнүндө айтканда, 19-кылымдын жарымына чейин биз көчмөндүктө жашап келдик. Падышалык Россиянын курамына кирмейинче. Ошол көчмөндүк жашоодо кыргыздарда жерге карата менчик мамиле болгон эмес. Мүмкүн эмес эле да. Биринчиден биз көчүп конуп отурабыз. Менчик деген жериңди эмне көтөрүп кетесиң? Көтөрө албайсың. Жер турат да. Биз байланган эмеспиз жерге.
жерді меншіктеу. Жер деген табиаттың негізі да. Демек біз табиатты меншіктештірген емеспіз. Буға далил Қытайдың бір данышманы мындай сөз айтқан екен. Илгерки доордо. Жана көчмөн менен отурукташкандар бири-бири менен атаандашкан мезгилде, атаандашып тебиспи бири менен тирешкен мезгилде Кытайдын бир данышманы мынтип айткан экен. Көчмөндөр дейт, ал бизде айтып атат да. Варвар деп коет, көчмөн деп коет, Борбордук Азиядагы. Көчмөндөр дейт, булар табиатка 100% көз каранды жашайт да, буларда жаратмандык жок дейт. Аранда биз жаратманбыз дейт. Өздөрүн айтат, отурукташкандарда. Ханзулар отурукташканда. Аны айтат, көчмөндөр байкасаңар, кургакчылык болсо, жерди таштап көчүп кетишет дейт. Бир апааттар болсо, калтырып кетип калышат дейт. Эчтеке кыла албайт, туруштук бере албайт дейт. Табиатка 100% көз каранды, кайдагы жаратмандык дейт буларга. Буларга караганда биз да өздөрүн мактап атат. Биз табиатты каалагандай өз ыңгайыбызга пайдаланабыз дейт. Мисалы, кургакчылык болуп калса, биз алдын ала суу сактагыч сактап куруп койгонбуз дейт. Каалаган чарбабызга сууларды жеткизип барып, биздин чарбабыз өлбөйт, тиричилигибиз улана берет, туруштук бере алабыз дейт. Эгер ар кандай бир кырсыктар болсо, апаттар, мисалы, суу ташкын болсо, анда дамба куруп койгонбуз дейт. Жана башка, жер көчкү болсо, тосмолорду салып койгонбуз дейт. Биздин айылыбызга, шаарыбызга кыйроо келбейт. Биз туруштук бере алабыз, биз табиатты багынталабыз деп мактанган экен. Аны айтат, биз жаратманбыз дейт. Көчмөндөр жаратман эмес дейт. Деп алгачты байыркы доордо, байыркы жашоодо кытайлар көчмөндөргө ошондой баа берген экен. Ошол кезде алар өздөрүн жаратман эсептеген, себеби айыл шаар маданият түптөлгөн, отурукташкан маданият ушундай искусство, өнөр бар өнүккөн, сөз жок. Сепилип турат, канча кылымдан бери курабай. Сөз жок, материалдык маданият. Көчмөндөр эчтеке жараткан эмес дейт, мындай. Алардын түшүнүндө ооба биз жаратман эмеспиз, бирок бүгүн биз түшүнүп атабыз да. Бүгүн эмне болдук? Бүгүн жалпы адамзатты табиатты каалагандай калчап отуруп, эгерде мен мынтип айтам да, эгерде табиатка тил бүткөн болсо адамдагыдай, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсечи табиатка, азыр бакырып чаңырмак. Ай адам токтот, табиатты бузба деп айтмак. Себеби биз табиатты глобалдык деңгээлде жер планетасын биз азыр тытмалап жүрүп отуруп, азыр барын талкаладык. Таза суу маселеси биринчи орунга чыкты. Таза аба деген бул биринчи көйгөй дүйнө жүзү боюнча. Мына Бишкек эле ышка толуп биз дем ала албай калдык. Адам баласынын ден соолугуна зыян эмес, уже мүмкүн эмес жашаганга деген деңгээлге жеттик. Ушул бир эки мисал айтканда, токойлорду кырып бүттү. Жаныбарларды кызыл китепке киргизишүүсү кирип калды, кирбегени жоолду. Тукуму курут болду. Өсүмдүктөр деле ошол. Демек адам баласынан башка табиатта эч ким зыян келтирбейт. Адам баласы зыян келтирип отуруп, катастрофага алып келдик. Кыргыздын салымы канчалык ушул жерде? Кыргыз 19-кылымга чейин. Мен ошого келдим. Кыргыз табиатка кол салды беле деп. Биринчи ошону өзүбүз ойлоп көрөлүчү. Кыргыз табиатты менчиктеген эмес. Жана маселенин баары эмне үчүн табиат ушундайга келди? Себеби биз адам баласы, биз эмес, адам баласы табиатты менчиктеди. Каалагандай пайдаланат. Ал эми көчмөнчүлүк жашоодо табиатты менчиктештирүүгө мүмкүн эмес эле. Көчмөндөр табиаттын ыргагы менен, табиаттын мыйзамы менен айкалышып жашаган. Эр шаркак жашаган. Табиатка каршы келген нерселерди жасаган эмес, мүмкүн эмес болчу. Себеби жашоо жазалап койчу өзү. Табиат өзү жазалап койчу. Бир эле Молдо Кылычтын айтканы бар го, зилзала жөнүндө. Адамдын пейили бузулса, жашоосу бузулат дейт. Эгерде элдин пейили бузулса, анда зилзала болот дейт. Мына кыргыздын философиясы. Демек, пейил деген эмне? Пейил деген бул мамиленин көрсөткүчү да. Пейили тарып калыптыр десе, бирөө менен мамилеси жаман, жардам бербейт, көңүл бурбайт, же болбосо кайрымдуулук жасабайт деген мааниде жардам колдоо көрсөтпөйт дегендей. Мисалы адамдын пейили бузулса, ал тегерек четиндеги элдерден четтетилет. Жек көрүндү боло баштайт. Анан түшүндө тиги жаман, бул жаман дей берет да, мынтип ошентип анан жашоосу бузулат да аныкычы. Ырк кетет, мамиле бузулат деген сөз. Пейилинен кетет. Ошон үчүн кыргыз айтат, пейилинен тап деген сөз, бул батада эмес, каргышта эмес, бул тараза сөз. Акыл эсиң болсо, түздөлүп кетесиң. Акыл эсиң жетпесе, анда азабын өзүң көр деген сөз да. Элдин пейили бузулса деген, демек бүтүн адам коому ушундай адамгерчилик сапаттан кетсе, табиатка дагы карачы, ошо биринчиден адам коом арасында айбандык жоруктарга чейин жетсе, табиат да ошону көтөрө албай анан силкинтет дейт. Себеби табиат да сезет. Көчмөндөрдүн түшүнүгүндө табиат сезимтал. Табиаттын кочагында жашаган адамды табиат сезет, же кабыл алат, же сүрөт дейт. Ошон үчүн зилзала качан болот? Качан адам коому пейили бузулганда, зилзала табиат өзү силкинтип көтөрө албайт андай шумдукту дегендей мааниде да. Муну көчмөндөр түшүнгөн. Демек көчмөндөр табиатка биринчиден менчик деген мамиле жок болгондон кийин табиатка
Кандай мамиле кылган? Табиатка эр шаркак мамиле кылган. Кыргызда мындай сөз бар. Biz деген адамды ушинтип түшүнөт да кыргызда. Biz бул дүйнөгө келген бир конокпуз дейт. Biz келдик да кеттик, biz бул жерде ээлик кыла албайбыз. Biz убактылуу гана жашайбыз. Ошон үчүн бизде меймандостук философиясы биринчи орунда турат. Биз өзүбүз мейман болгондон кийин башка адам коомунун ичиндеги меймандарга анан кантип биз туура мамиле жасабайбыз. Биз мейман болуп Кудай табиат бизди кучагына жайып тосуп алып атса бизди. Биз каалагандай жашап атсак, баарына шарт түзүп атса, сураганыбызды берип атса, анда бунун сурагы бар да. Деп ошого туура мамиле кылганда табиатка. Анан адам коомунун ичинде дагы меймандостукту ошол философиядан улам иштеп чыккан. Ошон үчүн мейманына кыргыз баласына бербегенде сыйлап берет. Себеби табиат бизге каалаган сураганыбызды берет. Кыргыздын түшүнүгү ошондой болгон. Мына табиат таануу маселеси, биз табиатты таанып келгенбиз. Биз табиаттын бир бөлүгү деп эсептегенбиз өзүбүздү. Ошон үчүн биз өзүбүз бир нерсенин бөлүгү болсо, кантип биз ага ээлик кыла алабыз? Кыла албайбыз. Ошон үчүн биз табиат менен шайкеш гана жашайбыз деген биринчи мыйзам азыркы замандын талабы ошого алып келип атат. Биз деген экологияда бузуп атып, биз ушундайга жеттик, бузбашыбыз керек экен деп азыр аң сезимге жетип атат дүйнө жүзүндө. А биз бузбай жашап келгенбиз. Маселе калгандары ошого жеткирди. Мен эми жаман мындай салыштырмалуу айтып атам да. Эми экинчи маселе адам коомуна келгенде. Кул өлөөчүлүк кол пайда болду дейли. Отурукташкандар. Көчмөндөрдө кулдар бар беле, кишенделген кол бут менен. Бирөөнүн өмүрүнүн аягына чейин менчигине айланган кулдар бар беле адам баласында? Жок болчу. Болгон эмес. Мүмкүн эмес эле. Маселе айтат, анда кул деген түшүнүк кайда пайда болду? Кул деген түшүнүк кыргыздын, көчмөндүн философиясында ал башкача талданат. Мисалы, кыргызда мындай сөз бар. Жет атасын тааныбаган жетесиз кул дейт. Эмне үчүн ошондой сөз айтылат? Кыргыздын түшүнүгүндө бул жашоого келген ар бир адам өзүнүн урук тууганы, тукуму, уруусу кайсыл элге таандык экенин билиш керек. Эгерде жет атасын билбесе, демек кайсы тукумга, кайсы уруу, кайсы элге таандык экенин билбейт деген сөз. Элге таандыгын билдирбесе, кызыкпаса, анда бул жашоодо ким үчүн жашайт бул бала, бул адам деген суроо туулат. Эгерде өзү үчүн жашаса, анда кыргыз мындайды кул деп койгон. Жеке кара курсагынын кулу деген түшүнүк. Эгоист. Эгоист деген сөз мына. А кыргыздын түшүнүгүндө кандай? Элге берсин, эл ичинде бизге берсин дейт. Же болбосо Арстанбектин эле сөзүн эстеличи. Кашыгың көлдү сусса да дейт. Оозуңдан чыккан сөзүңө тоо куланып учса да дейт. Жараткандын бийлиги бүт колуңа өтсө да дейт. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деп. Бизде жашоонун маңызы эл менен бүтүндүктө, ынтымакта, теңдикте. Демек алгачкы принцип иштеп атат. Ошондон четтедиңби? Элди кызыктырбай, эл менен эмне болсо ошо болсун, мен өзүм деп атсаң, анда кыргыздар андай адамды биринчиден кул деп ошентип айткан, жет атасын тааныбаган жетес кул. Экинчи мааниде мынтип айткан. Тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок деген сөз мааниси ошол. Катар иретте болбосо, көпчүлүктүн кызыкчылыгы менен бүтүндүктө болбосо, өзү үчүн жашаган адам. Тирүүнөлүк деп койгон аны. Бул философияда ошондон. Демек, адам коомуна келгенде биз чогуу жамаат болуп жашайбыз. Биз теңдикте жашайбыз. Улуу күчү жок. Баары кызыкчылык чогуу бирдей болуш керек. Ал эми кыргыздардын сөзүңүздү бөлөйүн. Кыргыздардын ушул жаратканды таануусу кандай? Чечиш менен. Логикалык негизде келип атабыз. Мына адам таануу маселесинде биз теңдикти сактап келдик. Кул деген болгон эмес. Биз теңдикте жашаганбыз. Жада калса өзүмчүлдөрдү да жектегенбиз. Чогуу жашаганбыз. Демек теңдик маселеси бар. Табиатты таанып келдик, айттык. Эми жаратканга келгенде табиаттын ээси ким деген суроо өзүнөн өзү туулат. Эгер адам табиатка ээлик кыла албаса, анда табиаттын ээси ким? Мисалы, биздин мекенибизди аталышы, биз мекен деген тоонун аталышы кандай? Азыркы. Биз Ала тоо дейбиз. Ала тоо деген кийинки термин. Буга чейин биз Теңир тоо деп келгенбиз. Байыркы жазма булактарда мындай бар экен. Санскритте жазылганы боюнча арийлердин мекени ушу Теңир тоону орусча которгондо, орус окумуштуулар которгондо бул эмне деп айтат? Кыскасы Кудайлардын мекени деген түшүнүктү орусча жазат да. Мисалы Ардва и Дачи деген эки суу агып келеткен Хукаре деген тоонун этегинен дейт. Ошол колыбель эмес, ошол обитель богов дейт, сөзмө сөз. Султановдун китебинде ошентип котормак. Бул Хукаре деген бул Теңир тоо экен. Ошол тоонун аталышы обитель богов дейт. Демек Кудайлардын мекени деген сөз да. Мындай салыштырмалуу. Теңир тоо деген сөз кыргыздын түшүнүгүндө кандай чечмеленет? Бул Кудайдын тоосу деген сөз да Теңир тоо.
Кандай мааниде? Бул жерде Кудай жашайт деген мааниде эмес. Теңир деген Кудайдын Кудай деген эле сөз. Бирок Теңир тоо деген сөз кыргыздын түшүнүгүндө мындай деп эсептелет. Бул тоону кыргыздар мекендеп жашап келип атат. Бирок бул тоонун ээси кыргыз эмес. Бул тоонун ээси Теңир өзү. Теңир берген тоо деген мааниде. Теңирдин кыргызга берген тоосу деген мааниде Теңир тоо деген да. Себеби тоонун табияттын, жердин ээси бар деген сөз. Ээси бир Кудай деген сөз. Демек биз табияттын ээси ким экенин ошондо тааныганбыз. Анан экинчи маселе, кыргызда дагы бир макал бар. Мына табият менен байланышта. Укмуш кереметтей макал бар, биз маани бербейбиз. Мынтип айтат. Иттин ээси болсо да бөрүнүн теңири бар деген макал бар. Кыргыздын түшүнүгүндө мындай. Иттин ээси ким болушу мүмкүн? Адам болушу. Адам. Логикалык негизде итти адам өзү жарата албайт. Итти адам табияттан жапайы жаныбарды алып туруп, табият менен болгон журулушкан сезимдерин кыркып туруп, аны өзүнө байлайт дагы, инстинкт, рефлекстерден кыркып, рефлекс инстинктти жогото албаса да, бирок негизги табият менен болгон байланыштан үзүп туруп, аны жасалмалуулукка тарбиялап туруп, аны өзүн ээ кылып туруп, аны өзүнүн кулуна айлантат дегендей да. Ошентип, ит деген табияттан айрылган, табияттын ыргак мыйзамы менен жашай албайт. Инстинкттер бар негизги базалык, бирок ээси катары адамды тутуп калат. Ошон үчүн ит деген ээсине шыйпаңдап, куйругу менен көтөрүп, ойноктоп эркелейт, тамак сурайт. Тааныбаган кишини өлтүргөнгө чейин барып тиштейт жана башка дегендей. Бул түшүнбөйт. Ал кызмат кылат. Анан бул жерде бул макалдын түпкүрүндө мындай түшүнүк бар да, иттин ээси болсо да деген сөз, бөрүнүн теңири бар деген кыргызда бул макалдын тереңи мындай деп түшүндүрөт. Ай адам, сен табияттын бир бөлүгүн өзүңүн ыңгайыңа жараша өздөштүрүп, өзгөрт алган күндө дагы, бирок унутпа, бөрүнүн теңири бар деген сөз, табиятта эмне болбосун, ээси бир гана Теңир деген сөз. Карышкырдын да ээси Кудай деген сөз да. Ал бир эле карышкыр эмес, негизи эле табиятта эмне болбосун, бардыгы Кудайдын ээлигинде деген сөз да. А сен ошондон бир нерсени өз ыңгайыңа пайдалансаң болот. Ошондо сен өзүңдү кыйын эсептеген күндө да унутпа, баарынын жогору жагында ээси бир Кудай деген сөз. Ушул макал улам табиятка болгон мамилени дагы, жаратканга болгон мамилени дагы түшүндүрөт. Дагы жараткан таануу маселесине келгенде дагы бир кызык маселе. Мисалы биздин ата-бабаларыбыз мына бир 15-кылымдан болжолду, бул дагы талаш, 15-кылым деп коелу, шарттуу түрдө ислам динин тутуп келебиз деп коебуз. Мисалы Тагай би Мухаммед Кыргыздын доорунан бери биз мусулманчылыкты кабыл алдык деген бир түшүнүк бар. Ага чейин талаш жараткандагы даталар бар, бирок ага токтолбойлук. Мейли андан ары жана Сатук Бурахандын доорун алсак деле 10-кылым, же болбосо андан мурун Атлак согушу деп айтып атабыз, мына биздин ата-бабалар жашаган ошондо ислам келген дейт. Аларды алган күндө дагы, 8-кылымдан да эсептеген күндө дагы ислам келгенден баштап бизге диний түшүнүктөрдү алып келди, Кудайды тааныш керек. Бирок биз бизге келгенге чейин биз Кудайды тааныганбыз дегенге көп жүйө бар. Мисалы, ислам дининде айтылат, Кудайдын 99 сыпаты бар дейт. Ал сыпат деген мисалы мээримдүү, кечиримдүү, боорукер, жаратуучу, жардам берүүчү, жана башка, сүйүүчү дегендей да, ар бир мисалы аталыштар ошол сыпаттар дейт да, ошондой 99. Эң негизгиси Аллах дейт, анан кийин кетет Таала, Рахмат, анан деген сыяктуу кете берет да. Анан алар ушинтип мына биз Кудайды тааныган үчүн көрдүңбү, Кудайдын ушундай сыпаттарын сыпаттап бөлүп айтып, муну тааныган үчүн айтып атабыз дегендей да. Анан бизге келгенде дин пайда болгонго чейин биз эмне Кудайды таанып аптырбызбы деген ой келет да. Мисалы жеке менде да ошондой күмөн ой келген. Анан көрсө, иликтеп изилдесек эле сонун эле нерселер бар экен. Мисалы Кыргызда 4 негизги сыпат бар экен. Бул кыргыз өзүнүн тилинде эле атап келген, динге чейин эле. Себеби ал тилдер динге арапка эч тешеси жок сөздөр. Тилдерден ал аталыштар. Мисалы, эң биринчи жараткан дейбиз. Жараткан деген сөз биздин сөз. Мааниси боюнча бул дагы сыпат. Бүт баарынын бир ээси болуш керек, жаратуучусу. Ким? Ал жараткан деп коебуз сөзсүз. Бул да сыпат. Мисалы, бул зат эмес, бул сыпатты тоюнтат. Жараткан деп атабыз. Биз айтып келебиз го, жараткан Кудай дейбиз. Демек, ал өзү жараткан баарын деген түшүндүрмөнү камтып атабыз. Биринчи, экинчи кыргыз айтат, эге дейбиз. Эгем Бердиев деген фамилияны угуп жүрөбүз. Эгем Берди деп коебуз го. Кудай берди деген сөз эле да. Себеби эге деген сөздүн этимологиясы, бул да кыргыздын төл сөзү, эмнени түшүндүрөт? Эге, эгедер дегендей. Бул баарынын ээси деген сөз. Мисалы,
бирөө гана жаратты ушунун баары. Анан ошол бирөө жараткан. Ошонун баарына эгедир. Ошол эге. Ээси, ушунун баарынын ээси ошол дейбиз. Эге деген сөз ошол. Бүт баарынын ээси. Үчүнчү анан кыргыз теңир дейбиз. Мына теңир тоо дедик, теңирдин тоосу деп атабыз. Теңир деген сөз жазма булактарда ислам эмес, дүйнөлүк диндер пайда болгонго чейин жазма булакта калган. Теңир, диңгир, теңгир деп айтылат. Ар кандай транскрипцияда уңгусу бер. Кыргыздын тилинде бул биздин эле төл сөзүбүздө чечмеленет. Эки сөздөн турат этимологиясы. Бул татаал сыпат, бирок эки түшүнүктү камтып бир чулуу түшүнүк катары теңир деп белгилейт. Биринчиси тең. Тең деген сөз бул өзү сөз айтып турат. Эмне үчүн бул кандай сыпат? Жараткан баарына тең. Себеби ал бөлбөйт. Бирөөнү жакшы, бирөөнү жаман деп бөлбөйт. Кудай эмнени жаратса баарын сүйүп жаратты деп динде окутуп атпайбы? Диний да философия биздин жөнөкөй эле биздин сөзүбүздү да ошо чечмелеп атат ошол. Мисалы бир сөз, мисалы жөнөкөй салыштыруу. Эртең менен күн чыгат, кечинде батып атпайбы? Күн деген чыкканда өзүнүн жарык нурун жер табиятына чачырат, берет. Биологиянын тилинде айтканда, илимдин тилинен айтканда, бул жашоонун булагы, энергиянын булагы. Фотосинтез жүрөт, тинде жарык нерсе, баары тирилик жүрөт дегендей, жылуулук берет, камсыздайт, көп нерсеге күнгө байланыштуу. Бирок мунун баары Кудай жаратты да. Анан ошол күн дагычы, мисалы, акылга сыйбайт да, мисалы, күн бир элге пайдалуу нурун берип, башка бир элге зыян нурун бербейт да. Же болбосо өсүмдүккө, жаныбарга эки бөлөк нур бербейт. Баарына тегиз тең берет. Кудай дагы ошондой. Жараткан эге дагы баарына тең мамиле кылат. Бирөөнү жаман көрүп, бирөөнү жакшы көрбөйт. Мисалы, еврейлер айтып атпайбы? Биз Кудай сүйгөн элбиз дейт. Бога избранный дейт. Калгандар боло Кудайдын сүйүүсүнө жете элек дейт. Ошон үчүн бизден пайгамбар чыккан үчүн биз Кудайдын сүйүүсүнө жеттик, биз артыкпыз деп алар башатынан алар уже адамзатты экиге бөлүп келип атат. Теңдик маселе жок аякта. Кудай сүйгөн эл бар, анан Кудайдын сүйүүсүнө жетпеген эл бар дейт да. Деген сыяктуу. Кыргыздын түшүнүгүндө теңир баарына тең мамиле кылат. Экинчи сөз ири деген сөз. Ири деген кыргыздын жөнөкөй эле сөзү, түшүнүктө. Ири деген сөз баарынан чоң, баарынан улуу, баарынан мындай кучак жайып алгыс деген сөз. Өлчөнбөйт, ченелбейт, ири дейт ал. Демек бүт баарынан чоң, баарынан улуу, баарынан ким? Анан баарына тең мамиле кылган ким? Ал ошол жараткан, ал ошол эге. Теңир. Бул дагы сыпат. Анан төртүнчүсү Кудай деген сөз. Мисалы, кыргыз Кудай деп сүйлөп келет. Азыр көп адамдар талашка алчу сөз да. Кудай деген, мисалы, дин алымдар айтып жүрөт. Кудай деген айтсаңар болот дейт кыргыздар. Анан Аллах деп айткыла дейт. Теңирди айтпагыла дейт. Бул башка дейт. Ал деген ташка отко сыйынган дейт. Кандай ташка отко сыйынат? Эгер кыргыз бүт баарынын жаратуучусу, ээси, жараткан, эгем деп туруп анан теңир деп атса, баарынга тең мамиле кылган деп айтып атса, демек таанып атат да. Бул адашуу да, бул жөн эле. Себеби анан мынтип айтат. Кудай деген сөз бул перстердин худо деген сөзүнөн келген, ал худо деген ошол эле Аллах дейт да. Ошол бир жараткан Кудай дегенди түшүнөт. Демек, алардын түшүнүгүндө перстер ислам дини келгенге чейин Кудайды таанып жашаптыр да. А вот кыргыздар тааныбай жашаган экен да. Эмне үчүн? Эгер бирөөлөр дин пайда болгонго чейин Кудайды таанып жашаса, эмне башкалар тааныганга мүмкүн эмеспи? Биз деле таанып жашаганбыз. Анан дагы кызык нерсе, алар айтат да, худо деген сөз кыргызга келгенде Кудай деген трансформация келип, Кудай деп аталып калды дейт. Себеби Кудай деген сөз жок, арабтарда жок, перстерде жок, аларда худо дейт. Анан ал айтынгыча, ошо перстердин худо деген сөзүн кыргыздар Кудай деп өзгөртүп алды дейт. Менде мындай жөнөкөй суроо бар да. Азыркы катардагы кыргыз худо деген сөздү айта албайбы? Эмне муктаждык болду худо деген сөздү Кудай деп өзгөрткөнгө? Кээ бир сөзгө тилиң келбей, аргасыздан өзгөрүшү мүмкүн. Ыңгайлуулукка жараша. Бирок худо деген сөз эч кыйынчылык жаратпайт биздин тилге. Эгерде биз ал түшүнүктү кабыл алган түшүнүк катары биз колдонсок, анда худо ойдон эле котолмок. Мисалы, картошканы биз картошка деп эле айтып атпайбызбы? Канча кылым болду? Картошка эле ойдон калып атат. Өзгөртпөй эле. Бул биздин сөз эмес. Помидорду эле айтпайбыз. Кыйналбай айтпай эле. Машинаны деле айтып атабыз, телефонго деле тилибиз келип атат. Айтып эле атабыз го. Эмне үчүн өзгөртпөйбүз аны? Эң кызыгы Кудай деген сөздүн этимологиясы. Мен бир маселе болуп калды. Алтайда өтө белгилүү инсан бар. Азыр деле тирүү, арабызда жүрөт. Ким деген? Бедюров Бронтой Яңгевич деген. Аксакал киши. Кыргыз. Алтайлык кыргыз. Анан ал Кыргызстанга келип, 1-2 жолу келген. Анан ушул жака келгенде мүмкүнчүлүккө пайдаланып таанышып, чай ичип отурабыз. Баягы кыргызда. Кадимки кыргызча эле сүйлөшөт. Бир гана сөздүн аягын бир аз чалып сүйлөйт экен да, баягы з менен
чыга жыга бир басым кылып сүйлөшөт экен. Мисалы киши деген сөздү алар гижи дейт да. Ошол эле киши деген сөз. Ошондой сыяктуу бир аз өзгөчөлүктөр мүмкүн бүчөлөрүндө сөздөрдүн. Өзөгү бир эле. Анан сүйлөшүп келсек, ал тамашалап мынтип айтып атпайбы? Биз дейт кыргызбыз дейт. Тамашалап эмес, түшүндүрүп атат да. Биз кыргызбыз, бирок Алтай деген бул этноним эмес, бул топоним дейт, жердин аты. Биз Алтайлык кыргызбыз, силер Теңир Тобул кыргызсыңар. Биз бир элбиз дейт да. Анан мынтип айтат. Теңир Тобул кыргыздын кыш тоосу болсо, Алтай бул кыргыздын жайлоосу дейт. Салыштырмалуу деле ошондой да, салкын, бияк жылуураак кышында. Анан тамашалаганы мындай болду да. Силер дейт, ошо Теңир Тобул кыргыздар, силер ислам дини келгенде, ислам динин маданияты менен аргындашып калдыңар дейт. Кыргыздын маданияты менен диний маданият журулушуп, анан силер ошол ортодон бир мындай аралашма алып калдыңар дейт. Бизге ислам келген жок дейт, Алтайга. Биз таза кыргызбыз деп мындай бир тамашага салып мактангансып айтып атат да. Эми мактанган жери балким ким билет. Анан мен дароо суроо бердим да. Макул ислам менен журулушкан, христианство бар да дедим да. Анан ал башка маселе дейт. Христиан динин туткандар бир аз бар дейт. Бирок диний маданият менен улуттук маданият бизге мындай журулушпайт дейт. Дин менен улуттук маданият өзгөрбөйт дейт. А силерде исламдын аркасы менен арабтын маданияты журулушат дейт. Ал айтса, азыр биз көрүп атабыз андай көрүнүштү. Динди эмес, биз арабтардын маданиятын таасирине көбүрөөк кабылып калган учурлар бар. Анан ал айтса, анын сөзү өтүп кетип атат, мен айтканга жүйөм жок болуп калды. Анан кабыл алдым аны. Анан ушинтип чай үстүндө сүйлөшүп атсак, ал айтып калды. Сурашып калдык да. Урууң ким десе, мундусмун дейт. Мына бизде деле мундус деген бар да. Бар. Мен деле мундусмун дейт. Ал деле билет экен бизде мундуздар бар. Мына мен мундусмун. Мен кыргыздын мундуз деген уруусунан болом дейт. Анан кичимекенин кайсы жерден болсун десе, оң кудай деген сөз айылдан турам дейт. Оң кудай? Оң кудай дейт. Анан мен ошону угуп алып туруп, токтоңуз аксакал дедим. Кудай деп калдыңыз дедим. Кудай деген бул ислам менен келген түшүнүктө, сиз айтпадыңызбы, бизге ислам жеткен жок деп. Өзүнүн сөзүн кармадым да. Анан кандайча силер ислам дини менен келген кудай деген түшүнүктү колдонуп атасыңар десе, анан ал киши, мен кичүү, ал бир тобулуу киши, ал 70-терге келип калган. Анан ал, ай балам, сен көп нерсени билбей турбайсың деп күлүп жиберди да. Мен ошондо ойлонуп калдым. Анда агай түшүндүрүп бериңизчи дедим. Бизге дедим, мына мен деле жашмын, мен кабыл алам, туурасын айтсаңыз. Бизге ушинтип таанытып келди дедим. Кудай деген сөз этимологияда сөздүктөрдө жазылат. Перстердин худо деген сөзүнөн бизге кудай деп өзгөртүлүп келди. Дин менен келди дедим. Ага чейин биз андай сөздү колдонбоп турбуз дедик. Анан ал күтүп, ай балам, бул жомок деди. Бул кийинки совет доорундагы калыптанган илимдин таасиринде цензура болгон, тигиндей мындай көп нерсе өзгөрүлгөн дейт. Анан ойлосоң дейт, бизге ислам келбесе, биз кудайды каяктан билебиз дейт. Биринчиден. Бизге ислам чыныгы жеткен эмес дейт. Бул бир. Экинчи дейт. Биз илгертен бери кудай деп келебиз, теңир деп келебиз, жараткан деп келебиз. Анан эге деген сөздү алар ээзи дейт экен да. Эми ошол ээси. Анан айтып атпайбы? Бизди кудай илгертен бери тутуп келебиз дейт. Анан кандай чечмелерин айт? Этимологиясын айткылачы десем, ал айтып атпайбы? Мен сага бир эле сөздү айтайынчы. Кудай деген сөздүн оңгусунда кут деген сөз турат дейт. Кут деген арабтарда бар, перстерде бар дейт. Билбейм дедим. Жок деди. Анан айтып атат, бул деген жашоодо өзү кут кайдан түшөт? Асмандан түшөт дейбиз, же болбосо кудайдан келет кут дейбиз. Демек бул дагы сыпат, кудай деген кут берүүчү, жашоого кут берүүчү ким? Бир гана кудай. Биздин тарыхый романда деле мына мен ошондо эстедим. Ай каяктан кошулуп калды кутка? Жок, анысын билбейм. Бирок маселе мындай болуп атпайбы? Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба деген романы бар, тарыхый роман. Керемет чыгарма. Ошакта деле бар. Мисалы мындай макал бар. Башына куш конду, элине кут түштү дейт. Ал кезде дин жок, ислам дини жок. 7-8 кылымдар, эң сейил кыргыздар. Анан ошо айтат, асманда неме, башына куш конду, элине кут түштү дейт. Кут деген түшүнүк бар экен. Бардык кыргыз Орхон Энисей жазуулар, азыр илимде Орхон Энисей деп атпайбы? Кыргыз жазууларында кут деген сөз бар. Кут түшмөйүн элге сен каган боло албайсың деген түшүнүктөр бар. Мага кут түшкөн үчүн мен каган болдум элиме деген жазуулар бар. Кут деген бул жогортон берилген бир ыйгарымдуу нерсе экен да. Ошол кут түшкөндө мындайча айтканда сага негиз, сага укук берилет экен. Же болбосо куттун ээси болгон адам элге баш көз боло алат деген сөз. Бул жерде укук дагы эмес, бул жерде ошол чоң милдет деген сөз. Куттун ээси болуш деген, демек ошол куттун жүгү, милдети бар. Жашоонун куту деген түшүнүк бар кыргызда. Демек кут деген түшүнүк кыргыздын төл сөзү болсо, анан кудай деген бул кут берүүчү деген мааниде, бул дагы бул төртүнчү сыпат болуп атпайбы. Демек баарын жараткан бирөө бар. Баарынын ээси бар бирөө эге.
Экинчи ал баарына тең, баарынан улуу ири, теңир. Анан ал кут берүүчү. Ушул 4 сыпат кыргызга ушу 4төө жетишти. Байкас негизги маселелерин камтылып атат. Жаратуучу, баарынын ээси, анан баарына тең бөлбөйт. Бирөө улуу киши жок. Бул өтө чоң философия. Баарынан улуу, баарынан бийик деген сөз. Анан акыркысы кут берүүчү дейт. Жашоонун куту Кудайда. Кудай, же болбосо Кудай сага буйрмайын эчтеке болбойт деген сөз бар го бизде. Чөптүн башы да кыймылдабайт. Буйруксуз деген түшүнүктөрдүн баары ошол да. Демек кут бул буйрукка байланыштуу нерсе да. Ушул төл сөздөр, тил түшүнүктөр кыргыздын тилинде болгондон кийин демек биз жаратканды таанып келгенбиз. Демек жана башта айтып келели. Дүйнө тааным 3 нерсени камтыйт. Адам таануу, табият таануу, анан Кудай таануу маселеси. Түшүнүктүү. Ушул 3 нерсени биздин ата бабалар 19-кылымга чейин көчмөнчүлүк жашоодо жашап келатып, үчөөнү тең сактап келген. Демек адам таанууга келгенде эң маанилүү нерсе теңдик маселесин сактап келдик. Табият таануу маселесине келгенде биз табият менен эри шаркак мамиледе табиятка ээлик кылган эмеспиз. Табияттын тең салмактуулугун бузбай келдик. Үчүнчү жаратканды таанып эле келдик. Талашпай, анан мен улук, сен кичик, менин Кудайым туура, сеники туура эмес деп эч ким менен ишибизде жок. Кудай баарыбызга бирдей деп эле таанып эле келгенбиз. Анан 19-кылымдан баштап биз отурукташкан жашоо калыбына келдик. Ошондон баштап жашоо эрежеси алмашты, жашоо адеби алмашты, маданият алмашты, баалуулуктар алмашты. Ошондо кыргыз болбой калдык. Түшүнүктүү. Биз азыр ошонун илеби менен кетип баратабыз. Бүгүнкү доорго келели. Мелис мырза. Мына азыр ааламда акылга сыйбаган окуялар көп болуп атат. Орустар менен украиндар согушуп атат. Кытай менен Тайвань аркылуу Америка тирешип турат. Ал да болду. Ошол эле мезгилде доллардан баш тартабыз деп БРИКСке мүчө болгон мамлекеттер демилге көтөрүп чыгып атышат. Мындайча айтканда, баягы буга чейин калыптанып калган ааламдагы өзүнчө бир калыптанып калган нукту азыр такыр башкача бузуп атышат. Бузулуу эмесине келип атат да. Өзүнүн мыйзам ченемдүү көрүнүш болсо керек бул. Ушул доордо, мисалы үчүн, баягы эки дөө кагышса, ортосунда кара чымын кырылат деген сөз бар эмеспи кыргызда. Анан дөө шаа мамлекеттер монтип кырылышып атканда, кыргыз мамлекети кантип сакталып калабыз? Кыргыз эли кантип чогулбой? Бул саясий суроо болуп калды го. Мен буга так жооп бере албасам да, бирок бир ойлорум менен бөлүшөйүн. Мындай болуп атат да. Биринчиден туура, сиз туура баамдадыңыз. Эки дөө чабышса деген сөз, азыр дөөлөр чабышат. Бирок ошол жанагы ааламдашуу дегенде биз буну табигый процесс катары көрүп атпайбызбы? Мындай, бул болчу нерсе, өнүгүү менен талабы менен келген. Ааламдашуунун, дүйнөлөшүүнүн жакшы жактары бар. Мисалы, экономикалык жагдайда кээ бир стандарттар, эрежелер, налог системасы, один система, мисалы бухгалтерияда жана көп нерселер. Бул бир калыпка келсе, бул жеңилдетип түзөт кайсы бир деңгээлде. Бул туура кабыл алсак болот. Бирок маданият, тил келгенде, улуттук баалуулуктар нарыкка келгенде, ал бир өңчөлүккө келбеш керек. А дүйнөдө ошондой таасирлер бар. Бир маданияттын өкүмү жүрүп атат. Ушундай маданияттуу тунгунга. Жашоо эрежеси ушундай болуш керек. Адеп деген ушундай болуш керек деген мындай таңылоолор болот атпайбы? Ошого келгенде суроо туулат. Мисалы, орток иштелип калып чыккан жок да, келгиле ушундай эреже болсун. Жок, бирөөнүкү таңыланып атат да. Демек дөө шаалар күчтүүлөр үстөмдүк тургузуп атат. Ушундай болсун. Ушул эрежеге баш ийгиле, ушундай жашагыла деп. Муну мен дагы бир ушул эле ойду улап, мен мындай айткым келип атат. Жада калса, мына ойлонуп көрсөк, азыр дүйнө жүзүндө канча мамлекет болсо, дээрлик көпчүлүгү, баары деп айтпайм, бир канча мамлекет бар. Бирок дээрлик көпчүлүк мамлекеттер ошол ааламдашуунун таасиринен улам ушуну бирдей калыптагы мамлекеттер. Талдап келели. Жөнөкөй тил менен айтканда. Азыркы заманбап мамлекет, мына биздин да мамлекет, Европанын бардык мамлекеттери, алдыңкы өнүккөн мамлекеттин баары бир стандарттагы мамлекеттер. Мындай 3 түркүккө таянат. Биринчиси гректердин демократиясы деп коет. Экинчи римдиктердин укук системасы, үчүнчү англосакстардын башкаруу системасында. Жанагы мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан сот бийлиги деп коебуз го. Ушул 3 түркүккө негизделген мамлекеттик түзүмдөр өкүм сүрүп атат. Дүйнө жүзү боюнча. Буну дагы таңулануу менен ушундай, эми мындай күчкө салбаса да кээ бирлер алданып атышат. Демократия
укук деген ушул, мына эң ылайыктуу башкаруу системасы деген ушул деп туруп, булар көкөлөтүп анан өздөрү ошол деңгээлге, бийиктикке жетти да, бир жашоо деңгээлинин ыңгайына келди дегендей, анан баары суктан ушундай болуш керек деп ошого көчүп кеттик. Мына биз дагы ошентик. Бизде азыр демократия бар, бизде укук бар, бизде жанагы башкаруу системасы ушундай. Маселе президенттик башкаруу, парламенттик, ал эч маселе чечпейт. Принциби ошол. Башкаруу системада 3 бийликтин бутагы бар дейт. Бирөө мыйзам чыгарат, бирөө аткарат, бирөө көзөмөлдөйт, соттойт, мисалы, таразаны теңдейт деген эле. Мындай карасаң логикалык сонун нерсе деп көрүнөт. Бирок биздин кыргыздын наркына келгенде, биздин дүйнө таанымына келгенде бул үчөө тең туура келбейт. Неге? Мен чечмелеп берейин. Эгер убакыт бар болсо. Убакыт экөөсүгө. Маселе мындай. Рим демократиясына келели. Азыр ошо дүйнө таанымы менен түздө-түз байланышат. Мисалы, демократия деген эмне дегенде көпчүлүгүбүз биз азыркы бизге мондай жакшы көрүнүштөгү сунушталган аныктамага ишенип биз ошону кабыл ала атабыз да. Маселе мейли ошону кабыл алдык. Бирок пайда болушунун принцибин, тарыхын изилдесек, Грецияда пайда болду. Демократия деген сөз демос анан кратос дегенден турат. Эл бийлиги деген сөз. Нарада властия деп коебуз. Бул туура, эл бийлик болуш керек деген биз кабыл алдык. Бирок тереңине каза көрсөк, демос деген ким деген суроо бергенде, ошол байыркы Грецияда адамдар, эл деп койсок, биздин түшүнүктө эл да жал. Экиге бөлүнчү. Демоска, анан плебейлерге бөлүнчү. Демос деген ким болгон? Ээлөөчүлөр болгон. Мүлкү бар, жери бар, кулдар барлар. А плебейлер ким? Эч нерсе жок. Жарды томаяктар, кулдар. Демек бийликтин ээси ким болгон? Ээлөөчүлөр болгон. Колунда барлар болгон. Кулу бар, жери бар адамдар демос деп эсептелген. Анан ошол демостор башкарат деп ошол алар үчүн мындай бир адилеттүү чечимдешкен. А плебейлерди эмнеси калган жок. Алар адам катарында кирген эмес. Алар тигилердин кулдары. Алар мүлк катары эсептелген. Демек теңдик маселе жок ал жерде. Бүгүн биз ошол демократия дегенибиз менен чыныгы ошол сөздүн кандай десем, сөздүн маңызына келдик да. Бизде демократиялык коом дегенден кийин биз ким башкарып атат? Колунда барлар башкарып атат. Ким бийликке барып атат? Колунда барлар барып атат. Түшүнүп атабызбы? Жалпы дүйнө жүзүндө. Жок, бизде дүйнө жүзүндө деле, бизде деле ошол. Себеби демократиянын принцибинде өзү теңдик маселе жок ал жерде. Бардыгына бирдей шарт эмес, ээлөөчүлөрдүн шарты. Анан ошонун бир кайсы бир деңгээлде ошонун күчү иштеп атат да, философиясы. Ээлөөчүлөр гана бийликке келип атат. Бул бир. Экинчи, римдик укук деп атабыз. Римское право. Укук деген эмнеден келип чыкты? Өзү логикалык негизде. Так ошол теңдик жок болгон үчүн келди. Себеби эң биринчи кулдардын укугу жөнүндө сөз жок. Ээлөөчүлөр бирөөнүн жери көп, бирөөнүн жери аз. Бирөөнүн кулу көп, бирөөнүн кулу аз. Анан бир талаш маселе келгенде бирөөнүн үстөмдүгү күчтүүрөөк, бирөөнүн алсызыраак. Анан бирөө басып алат, сатып алат, күчкө салып алат дегенде анан чырылдайт. Менин укугум бар, мен деле ошондоймун, сендеймин деп ээлөөчүлөрдүн арасында укук маселени теңдөөгө аргасынан анан укук маселесин келди. Бирок баягы эле теңсиздик. Эң негизгиси теңсиздик жок болгон үчүн. Биринчиден тиги адамдын жалпы адам коомдун арасында теңсиздик жок, анан ошонун ичинен белгилүү бир бөлүгүнө карата анан укук маселеси келип чыкты. Мына ошентип анан укук талаш маселеси азыр биз мамлекеттик конституциянын деңгээлинде биз укуктук мамлекетпиз. Адам укугу биринчи орунда туруп атат. Адам укугу деп атабыз. Жаман эмес. Бирок Кыргызда укук деген сөз түшүнүк болбоптур көрсө. Укук деген кийин кече эле келди. Биз отурукташкан жашоо адебине келгенден кийин, падышалык Орусиядан кийин. Анан СССР болду, мына ошондо укук келди. Себеби ошол жактан бир нерсени кыргыздын тилине кириш керек болду. Кээ бир түшүнүктү жасалмабы же башка элден этимологиясын билбейм, келип туруп бизге ага чейин Кыргызда укук деген сөз жок экен. Манаста да жок, макалда да жок, эч нерсе жок. Сөздүн өзү жок. Сөздүн түшүнүк өзү жок. Бирок ошого жакын болгон башка түшүнүк бар эле. Кыргыз ошону айтып келчү. Мисалы. Биз азыр айтып атпайбызбы, мен айтканга укугум бар, жасаганга укугум бар, иштегенге укугум бар деп атабыз. Кыргыздар укук эмес, кыргыздар башка сөздү айтчу. Мен айтканга акым бар дечү. Акым бар. Акы деген укук эмес. Бирок акы өзү жалгыз жүргөн түшүнүк эмес, ал кош жүргөн түшүнүк. Башка бир түшүнүк менен кош жүрөт. Бир нерсени аткарганда акың болчу. Эмнени аткарганда? Милдет. Кыргыз айтат, милдетти аткардымбы? Акым бар дейт. Милдетти аткарбай туруп,
акыл эмессиң деген сөз да. Бир нерсе жасагандан кийин сен акың бар. А бир нерсе жасоо бул кыргызда милдет дейт. Жашоодо милдеттин түрү көп. Аталык, балалык милдет, бир туугандык милдет, жарандык милдет, атуулук милдет, түр айтып берсең көп да. Ошол милдетти аткарсаң, ошого тиешелүү сенин акың болот. Сен аткарып атасың да, ошонун акысы бар. Ошонун талабын сураганга, суроо бергенге, жасаганга жана башка. А жөнү жок укук деген. А бизде укук азыр милдет менен байланбайт. Жөн эле сен төрөлдүң, сенин уже укугуң бар дейт. Милдетти ойлогон киши жок. Укук болду, сенин укугуң тебеленип атат, сенин укугуң бар, сен укукту талап кылсаң болот деген түшүнүктөр айтып атат да. Биз ушул негизден бизде дисбаланс кетти да. Экинчиси укук дедик. Үчүнчүсү англосакстардын башкаруу системасы. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, анан сот дедик. Бул отурукташкан коомдун шарты. Эми мындай суроого кайтайын. Биз көчмөн эл катары. Бизде негизги жашоо эрежелери, мыйзамдары кайсылар эле? Отурукташмайынча бизде кагаз жүзүндө мыйзам жок болчу. Бирок биз бир эрежелерге баш ийип жашадык да. Ошол мыйзам иретиндеги негизги жашоо эрежелери эмне эле? Автору ким эле? Ушуга келгенде көптөрү түшүнбөйт. Анан мынтип айтышат. Бизде мамлекет болбосо албетте ана мыйзам жок да деп ушинтип биз тигилердин калыбындагы түшүнүк менен өзүбүздү кайра басмырлайбыз. Мамлекет болгон эмес, бизде ушинтип жапайы болуп көчүп коюп жашабыз бизде. Анда башалама жашадык белек. Ирет болду беле, тартип болду беле. Болгон да маселе. Демек, отурукташкандардын талабындагы жашоону тартипке келтире турган эрежелер бул мыйзам деп эсептелинсе, кагаз жүзүндө жазылып мөөр менен бекитилип. Азыр деле ошол. Көчмөн жашоодо жашоону иретке келтирип, тартипти камсыз кыла турган эрежелерди салт дейт кыргыз. Ошон үчүн салтты бузба, салт бузулса эл бузулат, салт жоголсо эл жоголот деген сөз ошол. Салт бул жазылбаган эрежелер, мыйзамдар. Ал жерде принциптер кандай кылып жашаш керек. Кайсыл учурда кандай салт аткарылат? Салт деген бул эреже. Салт боюнча ушундай кылабыз деп бул эреже да принцип. Анан ошол эреженин автору ким болот дегенде бул чоң кызык нерсе экен да. Мисалы Асан Үсен эмес экен салттын автору. Бул жалпы элге мүнөздүү болгон. Ал бир адам өзү отуруп жарата албайт экен эрежени, жашоонун эрежесин. Жашоонун эрежесин жашоо өзү муктаждайт. Миңдеген кылымдар бою жашоого байкоо жүргүзүп, табият менен жуурулушуп, табияттын ыргагы менен жашап, табиятка зыян келтирбей, тең салмактуулугун бузбай жашап келатып, ошого ыктап, белгилүү бир эрежелерди адам коомуна иштеп чыгат, ошону салт дейт. Аны өзү ойлоп таппайт, аны аргасынан кабыл алат жашоодон. Себеби жашоо өзү ошого келип такай берет, муктаждай берет. Жөнөкөй эле мисал айтайын. Кыргызда сууну ыйык тутуу деген салт болгон экен. Муну британиялыктар жазып атышат. Кыргызда көчмөндөрдө 19-жылда сууну ыйык тутуу деген салт экен. Булар сууну булгабайт экен. Сууну кордобойт экен. Агын сууга жуунбайт, агын сууга кир жуубайт экен дейт. Себеби бул салт экен дейт. Эмне үчүн дегенде булар сууну булгаса өздөрүнө зыяны тиет экен. Өздөрү ичет же мал ичет дейт. Оору пайда болсо өзүнө жугат дейт, анан зыян тартып атпайбы. Сууну ыйык тутуу деген салт экен. Бул эреже экен да. Улуусунан кичүүсүнө чейин бирдей баш ийиткен дейт. Мына эл көзүнө чейин эмес, кандай болсо, жалгыз болсо да сууну ыйык тутат деген салт бар. Бул мына салт деген эреже экен. Эмне үчүн ушуга келди деген бул бирөө экөө акылман отуруп алып ойлонгон жок. Бул муктаждыктан келди. Эгерде айтып атат, эгерде сууну булгаса, суунун төмөн жагында журтта оору пайда болсо, эки журт согушат дейт. Эмне үчүн сууну булгайсың деп. Азабы башына келбей үлөт, баш жарылат дейт. Анан аргасыздан келип туруп сууну булгабай жашаса, тынч жашоо болот дейт. Анан ошого багынат дейт. Кайра унутуп келип, кайра сууну булгай берсе, кайра ызылдак болот, чырчатак болуп чыгат. Анан аягында тажап койчу, мен ушу сууну булгабай эле жашайлычы деп, ушуну мыйзам түрүндө кабыл алгандан кийин өзүнүн эреже катары, анан ошентип салт пайда болот. Бирок муну турмуш өзү муктаждап атат. Мына салттын баары ошентип чыгат. Анын автору адам боло албайт экен. Буну жашоо. Демек Кыргызда адам жашоонун эрежесин ойлоп таппайт. Жашоонун эрежесин жашоо турмуш өзү муктаждайт. Анан мындай түшүнүк бар. Адамдын акылы менен ойлоп табылган мыйзамдар туруксуз да. Себеби адам абсолют боло албайт. Ошон үчүн өзгөртүүлөр толукта киргизет. А кыргыздар андай мыйзам менен жашай албайт. Кыргыздар туруктуу мыйзам менен жашайт, салт менен. Демек мыйзам чыгаруучу орган бизде адам эмес. Жашоо турмуш, тажрыйба. Ал эми аткаруусуна келгенде Кыргызда бар. Сотко келгенде ал башка маселе. Мына демек ал системада бизге туура келбейт. Бул жерде тереңдеп талдай берсе өтө көп нерсе бар. Азыр убакыт тартышына байланыштуу жыйынтыктайлы. Суроого кайтып келсек да, мына ушул дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн шартында Кыргызстан кантип сакталып калды? Кыскача эле. Убактыбыз да бүтүп калды. Мен мисалы мамлекет жетекчи да эмесмин, же саясатчы эмесмин, бирок менин түшүнүгүмдө эгерде биз
тарыхыбызда өзүбүздүн жолубузду басып аткан турмуштук жолубузда эмне деген каганат мамлекет империяларды курганын тажрыйбабызды эске алсак, демек биз жашоого адамзаттын цивилизациясына биз салым кошкон учурлар бар экен. Биз бүгүн салым кошмок турсун, биз жашоонун агымы менен кетип баратабыз. Маселе кайра ошону жандандырып, ошол жаратмандык касиетти жандандырып, биз өзүбүздүн жашоо адебибизди, өзүбүздүн наркыбызга негизделген коомду кура алабызбы деген суроо болот атпайбы? Менин түшүнүмдө кура алабыз. Эң ириде биз аң сезимибизди кайра, кандай десек, жана чектелген калыптардан чыгыш керек. Сырттан таң уланган жана стереотип деп атпайбызбы, чектелген калыптардан чыгып, бошонуп туруп, биз өзүбүздү терең иликтеп таанып, өзөгүбүздү, тамырыбызды таанып, өзгөчөлүк, тарыхый жолубуздагы турмуштук тажрыйбабызды таанып билгенден кийин, ошондон сабак ала алсак, биз бүгүнкү күндө дагы өзүбүздүн өнүккөн коомубузду кура алабыз деп мен толук көзүм жетет. Бирок ал үчүн дүйнө таанымдан баштап, жашоо эрежелеринен жашоо адебин оңдош керек. Азыркы замандын мамлекеттин талабындагы түшүнүктөр ага жол бербейт. Демек биз мамлекеттик түзүлүштү дагы кайсы бир деңгээлде карап чыгышыбыз керек. Мен баш тартып каршыбыз дегенден алысмын. Маселе мамлекеттик тартип мыйзам керек сөзсүздүр. Бирок ошонун негизги принциптерин өзүбүздөн тажрыйбабыздан алып ошону кошуп кетсек болобу дегенде сөз да. Албетте болот. Эң кызыгы мамлекет куруу тажрыйбасы бар да бизде. Мамлекет куруу тажрыйбасы бир эмес, бир нече мамлекет курганбыз да. Тарыхта ошол мамлекеттер бирдей эмес. Ар учур, ар замандын талабында алардын баалуулуктары да ар кандай болгон. Бирок мамлекет болгонбуз да. Башкалар менен тең аталганбыз да. Бир эле маалыматты айтайынбы? 9-10 кылымда бизде тарыхта улуу кыргыз дөөлөтү деп коебуз, Орустар кыргызга великодержавие дейт. Ошол мезгилде Кытайдын жазма булактарында Сун династиясында жазуулар бар. Кыргыздын мамлекет куруудагы укмуш кереметтер. Бир гана жазууну айтып коеюн, мисал катары. Ошондо жазылып турат. Кытай падышалардын жана императорлор сарайында эл аралык тил катары кыргыз тил колдонулуп жүргөн. Кытай императорлук дворец деп коебуз. Эми азыркыча айтканда өкмөт үйү деп коелучу, Өкмөт үйүндө эл аралык тил катары, демек башка элдер менен мамиле курган да илгертен бери эле. Азыр эле кыйын болуп кеткен жокпуз. Илгертен бери ошон баары. Ошол эл аралык тил катары кыргыз тили эсептелип жүргөн. Кызык. Кызыгы эмне? Себеби кыргыз дөөлөтү, мамлекети эл аралык деңгээлде ушундай абройлуу болгон экен, даңк атагы тарап, көп элдер эсептешкен экен. Көп элдер кыргыз деген этнонимди өзүнө кошуп айткан экен. Бирок кандай элдер кыргыз менен тектеш болгон. Мен да кыргызга таандыгым бар, мен да кыргызмын деген. Себеби кыргыздын мамлекет куруудагы ийгилигин көрүп туруп, кереметине таң берип, суктанып, анан айткан, мен да кыргызмын деп. Ошон үчүн өзүнүн аталышына кыргыз деп аталышты койгондагы, анан кыргыздын мамлекет куруу тажрыйбасы менен баары алака мамиле түзүүдө баары эсептешип жүргөндө, анан кыргыздын тили жанагыдай абройго жетип атпайбы? Эл аралык тилдердин ордуну ээлеп атат. Түшүнүктүү. Мелис мырза, тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Биз темабызды эми ачып баштадык окшойт, бирок мындай кылабыз. Сиз жакшы нерселерди айттыңыз. Мына ошол каалаган касиетибизге, кудуретибизге кайтып келе турган күндө алыс эместир. Биз бул көрсөтүү менен эле чектелбейли. Эгер макул болсоңуз, мына ушунун тегерегинде 2-3 көрсөтүүлөрдүн циклын уюштурсак дагы улантсак болот, албетте. Себеби айта турган ой сөздөр көп. Анан жөн эле ой сөз эмес, бул баардыгы тастыкталган, аныкталган, жашоодо орду бар, кыргызга таандык болгон керемет бир күч касиеттер бар. Жөндөмдөр. Өзүбүз тааныбай жүрөбүз да. Эгер ошону таанып, жандандырып, кайра ошонун бир баягы, кандай десем, жашоодо ордун таптырсак, анда биз өнөбүз. Жакшы. Буйруса бул көрөрмандарга да кызыктуу болот болуш керек. Ушул студиябызга келип, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин. Жакынкы эфирлерден кайрадан жолугабыз. Рахмат. Урматтуу замандаштар, бүгүн көрсөтүүбүздө Бак Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиев мырза болду, өзү кыргыз таануучу. Биз көрсөтүүбүздү бүгүнкү менен жыйынтыктай туралы, бирок ушул көрсөтүүнүн уландылары кийинки эфирлерибизде кайрадан болмокчу. Саламат болуңуздар.